Саламатсыздарбы? Бүгүн биз форма боюнча кичине сүйлөшмөкчүбүз. Ошондой эле биз көп сайттарда көрүп калдык ушундай форма регистрациялары бар. Же болбосо кандайдыр бир отправкаларды ошол форма аркылуу түзүп алабыз. Ошондой биз форма түзүш үчүн бул жака отправить эт кнопкасы дагы бар. Эми биз бул жака готовый кодубузду түзүп алабыз. Ал үчүн биз кандай кылабыз? Эгерде бизде бул индекс HTML деп бул жерде open server чыкпай турган болсо, бул индекстин өзүнөн эле мышканын оң жагын басып, open watch live серверди басып алабыз. Бизге бул жака бул кодубузду бул жака чыгарып берет, готовый кылып. Эми биз буну мен моол эле тармакты көрүш үчүн мен Ctrl+B-ни басып алам, чтобы мага удобнее болуш, и сиздерге дагы удобнее болуш. Эми мен бул жака тек form action кандай кодумду жабам. Буну мен сохранить этем. Ctrl+S басам, чтобы горячий клавиша деп коет. Ctrl+S бассам, бул жака автоматтык түрдө чыгарып берет. Бул жакта көрүп тургандай эч нерсе чыкпады. Бизде мурунку сабактарда билесиздер, жанагы table tag менен дагы өткөнбүз. Ошол tableга окшош бунун ичине дагы өзүнүн жаза турган коддору болуш. Так, биз бунун ичине button деген тегибизди жазып алабыз. Бул button, бул кнопка сыяктуу. Эгерде мен муну сохранить этсем, бул жака мындай эле функция чыгарып берди. Эми биз бунун ичине өзүбүз каалаган кнопканы жазсак болот. Мисалы, кнопка дейин, сохранить еттим. Автоматтык түрдө мындай кылып сиздерге кнопка чыгарып берет. Биз кийинчерээк CSS менен иштегенибизде биз буну дагы кооздойбуз. Биз азыр только HTML менен гана көрүп жатабыз. Кажат болбосоңуздар болот. Так, эми биз buttonда бул buttonдан алдына бул жака биз дагы бир тегибизди жазып алабыз. Бул тегибиздин аты input. Так, биз жерге input type и text бул жерге. Эми текшерип көрөбүз. Ошондой эле айта кетчү нерсе, бул inputtун жабылган теги жок. Бул өзү жалгыз гана. Жөн эле input жазат. Буну сохранить этебиз. Бизге жөн эле мындай кылып чыгарып берди. Бул пустой боштук код, input text, бул жерге болгон текст. Эгерде кошумча дагы ушунун өзүнө эле бул жерде биз так, бул жерге биз текст өчүрүп салыпбыз. Так, текстти алып кетет. Так, текст. Биз бул жагына alwaydен кийин. Так, бул жака биз дагы кнопка деп ойлайлы. Кнопка. Или жөн эле баскыч деп коеюнчу. Баскыч. Жабабыз кодубузду. Так, биз формнун өзүнө жазып коюпбуз, кечиресиздер. Так. Form action кылып жазып коюпбуз. Так. Биз form action өзү эле болуш керек эле. Бул жерге мен адашып, бул жагына код жазып коюпмун. Так. Бизде form бар. Мен буну алып салам. Так, бунун алдына биз тек жазабыз input. Жөн эле мен готовый эле жазайынчы. Сиздер бул жазсаңдар да болот. Input action text. Кайра эле өзү чыгарып берди. Эми мен бул жагына alwaydын бул жагына мен жөн эле баскыч дейин. Текшерип баскыч. Ушундай эле чыгарып берди. Ушунун ичине гана, чтобы экөө окшош болуш үчүн. Эми биз могул тексттин өзүнө, мына type'тын өзүнө биз бул жерге кайра эле буга дагы кнопка жазабыз. Button кнопкасын басабыз, чтобы биз экөө окшош болуш үчүн. Бул жагы дагы бар, буга дагы экөө окшош кнопкалар болгону эки башка. Эми биз бул type'тын өзүнө бул жерге бул жерде тексттер бар. Мисалы, бир тегибиз бар. Бул жерге биз так, бизде тегтерибиз checkbox кылсак болот. Checkbox кыла турганбыз, эгерде мындай кнопкалар чыгат. Билесиздер, баарыбыз эле кнопканы басып, андан кийинки бетке өтүп кете беребиз. Так, азыр мен могу кичине андайраак кылып окшойм сиздерге толук үчүн. Андай кылып алайын да. Да, болот, нормально. Эми биз ушул checkbox'ун өзүнө эле ар кандай тегтер бар. Ушул input'ун өзүнө гана сиздер өзүңүздөр колдонуп көрсөңүздөр болот. Бул жерге мен мисалы time деп убакыт билесиз. Time сохранить еттим. Бул жерге убакытты көрсөтүп берет. Мисалы 13:57. Мисалы бул time кнопка автоматтык түрдө болот. Эми бул жерге мен так, дагы бизде тегтерибиз бар. Бул жерде color баса турабыз. Мисалы бул жерге цветтерди чыгарып берет. Бул бир цветти тандап туруп, андан кийин кнопканы басып кетсем болот. Ошондой эле бизде дагы тегибиз бар. Бул файл. Көпчүлүк сайттарда кездештирип калсаңыздар керек. Биринчи мындай выберите файл, же болбосо бир аватарыңызды жүктөп атканда ошондой файлды андан кийинки
кнопканы басып сайтка чыгарып кетесиздер. Сохранить этип мындай жатканда сайтка отправка болот. Эми андан кийинки бизде бул жерде толтура тегтер бар. Сиздер өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Эгерде мына жерден сиздер чыкпай аткан болсо Ctrl менен пробелди бассаңыздар мындай кылып сиздерге чыгып берет. Бул мисалы биз email бар. Email бар эле билебиз. Бул жака биз өзүбүздүн email адресибизди жазып, андан кийин бул кошобуз. Мисалы мындай баскычтардан толтура болушу мүмкүн бул жака. Биз анда сиздерге тест режиминде кылып көрүшүбүз мүмкүн. Мисалы бул жерге жөн эле текст кылып мен бир нерсени башкарып көрөбүз. Так, бул алдына мисалы биз текст эмес, бул жерге мен phone или ошондой эле бул жерге image mon passport деп коеюн. Passport. Бул жерде мисалы баскыч эмес, бул жерге жөн эле аты деп коелу. Аты имя деп коеюнчу. Имя. Ну, мисалы атын жаздым, мисалы так, Норик. Бул алдына паспортун жазат. Бул паспорту деген көрүнбөйт. Мындай чыкканда бул атайын бекитилген паспорт. Мисалы мен 1 2 3 4 5 6 7 кылып туруп андан кийин өзүм кийинки кнопкамы жазып кете берем. Эми ушундай тектерибиз толтура экен бизде. Мисалы ошондой эле дагы биз бул жерге паспорттун ордуна эле Ctrl пробел менен бул жерге толтура тектерибизди көрүп алсак болот. Бул жерде time бар. Биз буну көрүп чыктык. Бул убакыт, убакыт. Пока что мен мынаны өзүм менен эле башкарып туруп берейин сиздерге ыңгайлуураак болуш үчүн. Бул жерде time бар, text бар, tel бар. Телди баарыбыз эле билебиз. Бул жака телефон номер жазылат автомат. Анда бол телефон номерлери жазылат. Дагы ошондой эле бизде тектерибиздин толтуралары бул жерде радио бар. Радиобуз бул автоматтык түрдө мындай кылып чыгарып берет. Бул бир эле мисалы бул жакта толтура бир аттар болгонболсо ошонун бирөөсүн тандап алабыз радиодо. Так, эми бул жакта кнопканын алдында дагы бизде бир тегибиз бар. Бул тегибизди дагы жаза кетели. Так, биз бул тегибиздин атын көрүңүздөр, бул текст ары. Мен готовый менен жазып турайын. Текст ары. Бул деле автоматтык түрдө бул жака түшөт. Автоматтык түрдө. Эми бул тегибизди баарыбыз эле билебиз. Мындай кылып өзүбүз оңдоп кетсек болот. Эми буну азыр бул жерде бизге көзүбүзгө кичине жанагындайраак болушу мүмкүн. Биз буну кийинчерээк CSS кошкондо буну оңдоп кетебиз. Так, биз могу радионун ордуна жөн эле текст коюп туруп берейин, чтобы неме болбош үчүн. Мынакей тегибиз бул автоматтык түрдө тег болуп өзгөрүлдү. Бул жерде некрасивый чыгышы мүмкүн. Ошондой эле биз текст эре болду. Андан кийинки тегибиз, бизде дагы бир тегибиз бар. Ал тегибиздин аты так. Андан кийинки тегибиздин аты биз мисалы дагы бул жерде select бар. Тандоо. Select. Мындай алып болуп чыгып берет. Бул дагы ачылып чалат. Бул select эле жанагы tablга окшош эч нерсени чыгарбайт бул жака. Болгон биз бул select'ин ичине өзүнүн жардамчы теги бар. Бул option. Option'ун ичине мисалы мен дейин эле жөн эле Бишкек дейин. Мисалы бир шаарын танда деп сайттарда чыгып калат го. Бишкек. Андан кийин кайсы бар? Мисалы Ош дейли. Андан кийинки болсо дагы кайсы бар? Баткен. Бул жерибизге бизге чүй деп коелу. Чүй дейли. Саран жетебиз. Мисалы өзүңүздүн шаарыңызды тандаңыз деп коет го. Бул болгону select гана, select'ин ичине андан кийин тандайт. Мисалы Бишкек, мен Ош или Баткенден болом деп туруп, андан кийин кнопканы басып кетсек болот. Ошондой эле мына кнопканы өзүңүз каалаган жерге алып келсеңиз болот. Калсаңыздар могу select'ин алдына коюп коебуз. Бул жака чыгып калды автомат түрдө. Бул жерге атын жазат. Бул жерге өзүнчө толтура маалыматтарды жазып калтырса болот. Ошондой эле бул жерде өзүнүн шаарын тандайт, андан кийин кнопкасын басып кете берет. Баса дагы азыр бардык могул жазылган коддорубуз болгон формдун өзүндө жазылды. Мынакей мына формдун ичине ошол нерселер жазылды. Ошондой эле бул жерде кээ бирки нерселер некрасивый чыгышы мүмкүн. Биз кийинчерээк буларды CSS менен дагы карап чыгабыз. Мындай кылып түзгөнгө аракет кылабыз. Дагы бир нерсе айта кетчү нерсе бул action деп турат. Биз кийинчерээк сиздер ушул программа тилдерин үйрөнүп бүтүпчү, андан кийин backend тарабына өтө турган болсоңуздар, мисалы PHP, JavaScript,
форумдар ушул тегтер сөзсүз түрдө керек болот. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө бул тегтерди бир сыра көрүп, үйрөнүп чыгып жатабыз. Кийинчерээк биз CSS менен козгону булар аябай эле өзүнүн стилине келип калат. Ошондуктан сөзсүз түрдө ушул тегтерди окуп, үйрөнүп, жазып коюңуздар. Ошондой эле могул input type text деп турат го, ошону өзүңүздөр каалаганда алып бул жерге мисалы control пробелди басканда, мисалы бул жерде checkboard color data мисалы датаны отурамыз, бул жерге кайсыл дата мисалы календарды немесин автоматтык түрдө ошондой эле ушул могул input tape'дан өзүңүздөр толтура бул жагы алдына түшүп, мындайча айтканда сиздер могул жерде бардык немелер менен көрүп чыксаңдар болот. Мисалы мен color кылдым азыр, ошондой эле могул дейттин ордуна дагы бир email, file, image, number, passport, radio, range, somebody, search кылсам да болот. Мисалы могул изилдөө эмнеке. Бул жагын жаздым, бул светти тандап алдым. Андан кийинки бул имя деген мынаны өзүңүздөр өзгөртүп койсоңор болот. Мисалы буга мен кандай алып койсом, мисалы буга мен издөө кээ бир сайттарда чыгып калат го, поиск деп. Ошону ушул жактан болгон биз бул жерде азыр бизде немебиз жок. CSS жок болгон үчүн ушундай көрүнүп жатат экен. Изилдейт. Олтуруп, андан кийин автоматтык түрдө изилдеп кете берет. Ушул тегтерди жазып, тапшырмаларды аткарып, өзүңүздөр практика кылып, өзүңүздөр күнүнө аракет кылыңыздар. Бизде сабактарыбыз күнүнө чыгып турат буюрса.